Основные правила здесь такие же, как и в обычной жизни. Не грубить. Бул жерде деле негизги эрежелер кадимки жашоодогудай. Оройлук кылба, урушпа, хулигандык кылба, өзүңдү сыйлык алып жүр. Бирок интернет негизинен жазуу түрүндөгү баарлашуу мейкиндиги. Маектеш силердин жүзүңөрдү, жесттерди көрбөйт. Жазган нерсе кандай тонда айтыла турганын да уга албайт. Ошондуктан бул жерде туура эмес түшүнүп алуу мүмкүнчүлүгү жогору. Демек биринчи эреже мүмкүн болушунча сылык болуу керек. Кадимки жашоодогудан дагы сылык бол. Айрыкча бейтааныш бирөө менен сүйлөшүп жаткан учурда ал силерден да алдаганча улуу болушу мүмкүн. Сылык учурашып, коштошкону да унутпагыла. Дайыма суранам, өтүнөм деген сыяктуу сөздөрдү колдонгула. Жана эч качан бетме-бет турганда айта албаган нерселерди жазбагыла. Эгерде текстиңерге кандайдыр бир эмоция кошкуңар келсе, смайликтерди колдонсо болот. Бул эң белгилүү эки смайлик, бири жылмаюуну, экинчиси муңайыңкы маанайды түшүндүрөт. Бул капкалга бурулуп коюлган беттин сүлөкөтү, бири кубанычтуу, экинчиси кайгылуу. Кээде аларды жөнөкөй кашалар менен да алмаштырып коюшат. Бирок смайликтерди ашыкча колдонуунун дагы кереги жок. Текстке обу жок эле илек белгилерин коюп салуу да жарабайт. Ошондой эле интернетте жалаң чоң тамгалар менен жазуу да туура эмес. Жана акыркысы сабаттуу жазууга аракет кылгыла. Силер үчүн бул кошумча машыгуу болушу мүмкүн, ал эми билдирүүңөрдү окуган адам үчүн баардык орфографиялык, пунктуациялык эрежелер сакталып жазылган текстти окуган жагымдуу болот.